Бердикожо Биназаров. Саяпкердин көз жашы. Повесть. Чыгарманы окуган жана аудиолоштурган Адилет Чубаков. Экинчи аудио бап. Сөөк коюлуп, маркумдун үчүлүгү белгиленгенден кийин Кулчун Саяпкер менен Калмырза экөө эр шише бастырып, бел карасуу жайлоосун көздөй жөнөштү. Бул эки адамдын алдыга койгон максаты үйүр жылкынын арасындагы кулундарды, тайларды көрүү эле. Себеби маркум Калмырзанын атасы былтыркы бир кулунду союлган аттын тукуму, бул дагы бир күлүк болчудай деп айткан эле. Ошол тайды көргөнчө жолдогу жолуккан жылкылардан көңүлгө тойгон жылкы баласын карап көрүү эле. Алдыларындагы аттардын жүрүшүнө салып коюшуп, эки жолоочу узун жолду кыскартып, узак сөзгө киришти. Сөздү Кулчун Саяпкер адатынча өзү баштады. Илгери анда союз жаңы курулуп, басмачылар күч алып турган кезде бир байдын күлүк байталы болгон экен. Ал байталы бир чоң ашта биринчи чыгып келип, баш байгени аларда салтка таяп, байталга байге берилбейт деп байге бербей коюшуптур. Көрсө ургачы жылкыдан дагы күлүк чыгат экен. Бирок ал күлүк чыккан бирди гана тууйт тура. Туулган кулуну да өлү туулат деп укканым бар. Бейден чыккан күлүк алдына ат салбайт экен да. Аялдан кийини чыкпайт деген кеп бар эмеспи? Анын сыңары ургачы бейден күлүк чыкпайт деп биринчи чыгып келген бээге байге берилбейт тура. Баягы байталы чыгып келген киши канчалык чырылдаган күндө дагы салтка такап, экинчи чыгып келген атка баш байгени берип, ал байталга экинчи байгени бериптир. Жини келген байталдын ээси эмне кылаарын билбей туруп калат. Бирок байталды жакшылап багып, кийинки жылы Казакстанда өткөн чоң ашка дагы салат. Бирок аш ээси менен макулдашып туруп, көпчүлүктө ал кишинин аты ургач экенин эч ким байкабайт. Ошондо аттар 40 чакырым аралыкка айдалып, дагы 250 ат чабылыптыр. Билинбегени менен казактарда дагы күлүк аттар көп. Бизге караганда казак эли күлүк атты жакшы баркташат. Ошол чоң ашта баягы кишинин бээси башка аттардан тай чабым алдыга чыгып келиптир. Бирок казактын саяпкерлери ал аттын ургач экенин билип калышып, алар дагы чырдашыптыр. Бээнин ээси болгон ишти түшүндүрүп атып, аш ээсине кайрылат. Сөзгө туруңуз, мен сизге башта эскертпедим беле дейт. Аш ээси убададан тайып, мен салттан чыга албайм деп болбой коет. Ошентип эки жолу баш байгеден кургалганына ызаланган бай ачуусу келип, байталды сойдуруп салыптыр. Ачууга алдырбаганда болмок экен. Себеби ал байтал тулпар туумак экен. Атамдан көп эле сөз уктум эле. Айтпай жүрүп баарын унутуп калыптырмын. Калмырза Кулчун Саяпкерге ыраазы болгондой, сүйкүмдүү жүз менен карап, "Аксакал, сиз кыргызга керек кишисиз. Сиздин өнөрүңүз элге керек. Эми сиз өнөрүңүздү калтыргандай уулуңуз же шакиртиңиз барбы? Эгер жок болсо мага үйрөтпөйсүңөрбү? Мен сизди өмүрүм өткөнчө унутпай жүрөйүн." Жүйөлүү берилген суроого Кулчун Саяпкер эмне деп жооп беришти билбей, аттын жалын тиктеген калыбында бир топ жолго чейин үнсүз барды. Абасы таза жайлоонун сыдырым соккон жели тоо гүлдөрүнүн жыпар жытын өзү менен кошо айланага чачып, айланага жагымдуу жыт берип турду. Буга кошул ташыл тоо булбулдарынын сайраган үнү кулакка жагымдуу добуш берип, айлананы шаңга бөлөп, көңүлдү көтөргөнү өзүнчө бир айтып жеткизе алгыс рахат. Жагымдуу үнгө Кулчун ичинен ыраазы боло, ойлоп келаткан оюнан алаксып, айланага көз салып, Калмырза күткөн сөздү эмес, такыр башка сөздү айтты. "Я Калмырза, карачы, эмне деген керемет жер. Эмне деген жагымдуу үн, кандай жакшы жыт. Жайлоонун, тоолордун өзүнчө бир ичине каткан сырын биз түшүнбөй жүрөбүз. Бирок түшүнгөндө эмне кылмак элек?" деп суктана эки жакты карады. Калмырза Кулчун Саяпкердин айткан сөзүнө маани бергенсип коштоп койду. "Сиздин айтканыңыз туура. Таза аба жагымдуу жыт көңүлдү сергитет эмеспи? Айылдан чыккан ызы чуу жок. Айлана тыптынч, көңүлүм ачылып, өзүмдү башкача сезип жатам." Эки атчан дагы бир топко үнсүз бастырып келишип, тоонун этегине келгенде түшүнөн ойгонгон кишидей Кулчун Саяпкер селт этип башын көтөрүп алды да: "Калмырза, сен менин ички жарамды козгодуң. Мага баары жетиштүү. Үстүмдө үйүм, короого толо малым бар. Өзүм каалап жактырып алган жарымдын этеги канабаганы мени түйшүккө салып келет. Барбаган бакшы, көрүнбөгөн доктурубуз калбады.
ilgerki wagt bolgonda tokol alyp balaly bolmak bilen kim bilet. Eger balam bolgonda önörümdi balama kaldyryp janymda alyp jürbeýt bilem. Saga dile önörümdi üretkenden gaçpaýym. Birok sen sahyapkärçilikdi özleşdirip get albaýsyň. Jaş kezinde joluksaň bolmak. Hazır geç bolup kaldy. Saga çeýin hiç kim önörüňdi üret dep aýtkany mesele. Birok şakirtim bar. Atala şinilerdiň balasy malga jakyn. Any özüm çakyryp düşündirip aýtsam, süýünüp makul dep at tapdaganga kyzygyp jüret. Birok gülük, göňülge tolbogan atty tapdagandayım ne? Al balanyň idiregi bar. Aýtganlarymdy bat kabul alat. Eger gülük bolçu jylky balasyny tapsam, oşol balaga taptataýyn degem. Bul önördi başym menen alyp getmek bilem. Sen Kalmyrza tura düşün. Sahyapkärçilikdi üýreniş üçin köp wagt gerek. Sen özdeşdirem deseň men gaçpaýmy üretkenden. Kalmyrza 40-tyň 5-indegi orta boýlu, gursagy çykkan, sargy çöňdü, sözdü bagada, ugada, tüşnöda bilgen, kalys, betke çaap süýlegen şar jigit. Kulçun sahyapkärden aýtgan sözüne toora many berip, özünün jaşı at tapdagandan ötüp baratkanyn moýunga aldy. Eger ançamça sahyapkärlikke şygy bolganda, kara gaşka atty soýdurmagy mesele. Kulçun sahyapkärden aýtgan sözünün tüpkürüne düşünüp, andan narkı sözdün ulanışın kalabay, sözdü başkaga burdu. Gün garama gölökönün barkın bilbeyt degендей. Atqa kızıkpagandar sizdin barkыңızды bilişpeyt da. Kap, siz ramatlyk atam menen bir ele gün joluksaňyz emne? Sizdin önörüňizdi, emgegiňizdi bağlap, aýtçy sözün aýtmak ele. Adamdın göňüli gülдөй nazik dep goýat emespe. Azda bolsa göňülüňizdi götörmek, özü dagı süýünüp kalmak. Köp gep kılçu, ilgerkide sahyapkär jok dep. Kulçun sahyapkärdiň atatynça attın jalyn tiktegen kalbynda oýlu baratkanyň görgön Kalmyrza özü aýtgan sözdü ukdubu, ukkan jokpu bil albay sahyapkärde surolu garady. Aýta ber, kulagym sende. Sözüňdün aýagyna açyk. Degende gana Kalmyrza üzülgön sözdü emnede bulaşyn bilbey, bayağı siz gep kılgan babaňyzdy giyin Jumgaldyn baýy çakyrtyp at synatypdyrby? Dep takırı başka sözdü suragany Kulçun sahyapkärdi ыңгайсыз awalda kaltyrdy. Sebebi bul jerde sözdün bölünüşüne özü günölü ekeni sezdi. Adam süýlep jatkanda ugup atam degen sep koştop turuş kerek ele. Kulçun sahyapkär koştomak tursun, koş köňüli mamle jasaganday tür görgüzgönün geç sezip kaldı. Oba, keyinki ýyly güzünde sar bagışlardyň bir manawynyň aşy bolup, çoň baýge sayıp at çaptyrat eken degen kabar dukkanda ele çawarman jiberip babamdy çakyrtkan eken. Babam gelgende özünçe örgö tiktirip, mal soyup konoktop, anam bolo turgan işti aýtat. Babam atty garap, taptay turgan sahyapkärge emne kılışty düşündürüp aýtyp, at çabularga bir juma kalganda gelem dep aýtyp aýylyna ketet. Oşonda babamdyn tolup kız jandap turgan kez eken. Ana üýlenem, mına üýlenem dep ala turgan kızının üýüne barıp, jigit kada sığılıp, kızdın jeňelerinin janyn goýboy ortaga salıp, at tezegin kurgatpay barıp, süýünün tüýşügün tartıp jürgende, kızdın atası dagı atın synatkany çakyrat babamdy. Babam kızdın atasının üýüne barardan murda oýlanat. Sebebi kızdın atası babamdy kızına barıp jürgönün takır bilbepdir. Azırkı jaştarda ele kanty bolup kalsın. Ulu adamdardy süýüni sylaşkan ilgerki adamlar. Oşonda babam iki anjy oýdun ortasynda galat. Anan koy, uyat, sakaldy kişi çakyrtyp jatsa, barbay moyun tolgogonum bolboýt dep bir joldaşyn erçitip alyp jönöp kalypdyr. Çynynda ele kızdın atası bay bolgonu menen öz jaşosyny atyň, maljandy, adamgerçilikdi, jaşı 60-tyň kyrına baryp kalgan, söýlet kütkön, arık çıray, orta boýlu, ötkür adam eken. Kızdın atası ordunan tura kalıp, babam menen eki golda uçuraşıptır. Al kişi talantty, önördi sylagan, özü dagı önörlü kişi bolupdyr. Babamdyn oýuna goýboy törgө olturguzupdyr. Babam jok, ıldy ile olturan desek kızdın atası, törgöt, men sen emes, önörüňdi sylap jatam. Uşunday jaş bolup turup sahyapkärçilikdi özdeşdirip alganyňa raz bolup atkanym dep bolboy törgöt gözet. Törden orun algan babam çygdan jakta oturgan özünün arzygan kızın ulam gözünün kıyığı menen garap, çaydan urtap, ıgına jaraşa berilgen suraga jogap berip olturat. Hattiň, süýünüň geremeti kanday. Birok kançalyk sır berbeýin degeni menen kızdın atası baryn baýkap goýat. Bir wagtda kız ekö tikteşe düşet. Oşol tikteşүү ekönün teň jüregin kozgop, bir-birine bolgon eňsöni, kusalykdy, sagynışdy, arzuny bilgizip, ünsüz süýleşip paýda bolat. Oýunda emne bolgon günde dagı atty jakşylap taptap, aldyga çygaru gerek dep oýlap, kaýra oýundan alystaýt.
Себеби чабыла турган атты көрмөйүн эч сөз айтып убада бере албайт эле. Кыздын атасынан бабам: "Сиздин чабыла турган атты көрөйүн. Эгер көңүлүмө толсо мага бериңиз. Өзүм таптайм, же болбосо күндө келип бир маал көз салып турайын", дейт. Бабамдын бул сөзүн уккан кыздын атасы: "Эгер атым баш байгени алса, анда сенден эч нерсени аябайм. Эмне сурасаң берем", деп убада берет. Бул сөздүн төркүнүндө эмне жатканын бабам айттырбай түшүнөт. Ортодон кыздын апасы сөзгө аралашат: "Куру бекерле убада бере бербей, чабыла турган атыңды көргөз. Анан купулуна толуп, алдыга чыгат деп айтса, анан сен убада бербейсиңби? Алдын ала эле куру убада бербей". Кемпиринин сөзүнө көңүл бурбай: Кой анда, бата кылып сыртка чыгалы, атты көр", дейт кыздын атасы. Бабам короодо байланып турган кыздын атасынын атын көрүп: "Эртерээк айтсаңыз болмок экен. Сиздин атыңыз биринчи чыгат деп айта албайм. Себеби таптоодон кетип калыптыр. Бир ай мурун айтсаңыз, анда жүрүндөгү май толук ээрип, жүгүргөнү шайдот болмок. Убакыт аз. Бирок эмне болгон күндө дагы аракетимди жасап көрөйүн. Баары буйруктан болот эмеспи?" деп убада бергенден качкан экен. Ошол күндөн баштап күндө келип ат таптоо менен алек болот. Бир жагынан кызына жолукканга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ошентип ат чабылчу күнгө чейин эрмек табылат. Аш болчу күнгө 2 жума калганда баягы жумгалдагы байдын үйүнө анын атын көргөнү жөнөп калат. Эч кимге айтпай аттан түшүп, бай менен учурашкан соң короо жакка басат. Атты көргөнү. Короодогу чөп жеп турган атты көрүп эле бабам катуу өкүнгөн экен. Бекер болгон турбайбы? Атты алыска миндиңер беле. Эмне болгон? Бай башын чайкап: "Жок, алыска жибербей калайын. Короодо эле болду", деп актана сүйлөгөндө бабам ишенбейт. Чынында атты байга көргөзбөй, баласы түнү менен кочкорго чаап барып, атты кыйнап келип туруп, отко коюп койгон эле. Аттын кыйналганын бай билген эмес. Эртең менен сугарып, өзү жем берип, жаңы эле үйгө кирген болчу. Бабамдын сөзүн уккан бай: "Сен кайдан билдиң аттын минилгенин?" деп жооп күтпөй эле: "Мен азыр таптаган саяпкерди чакырайынчы, балким ал билеттир", деп саяпкерин чакыртат. Саяпкер келип эле атты көрүп: "Байым, түндө атты миндиңер беле? Карабайсызбы өңүн, кыйналып турат", деп чебелектеп жиберет. Бай эч нерсеге түшүнбөй: "Кечинде сен кеткен бойдон эртең менен сугарып келип эле жем бердим өлчөм менен. Башка эч нерсе кылганым жок. Мен жашырып эмне кылам? Болгонун болгондой эле айтып жатам". Саяпкер аттын ары жагына бир чыгып, бери жагына бир чыгып, анан олтура калып ыйлап жиберген экен. Бай саяпкердин жоругуна таң калат: "Сага эмне болду?" Байым, эмгектин баары талаага кеткен турбайбы? Жок дегенде сугарбай койсоңуз эмне? Эми атты чаппай эле койгонуңуз оң. Бузулган турбайбы иштин баары?" Бай эмне дээрин билбей таң калып туруп калат да анан уулун чакыртат. Уулу 16га чыккан, узун бойлуу, сары чийкилдинен келген олбурлуу улан эле. Баласынан сурайт. Баласы калп айтканда эмне дегенсип, түнү менен кочкорго барып келгенин, болгон ишти жашырбай айтып берет. Бай баласын камчы менен 2 жолу чаап: "Чыгаан тулпарды өлтүргөн турбайсыңбы? Жумгалдын намысын коргой турган жалгыз ат эмес беле? Жок дегенде таң ашырып асабайлап койбойт белең?" деп урушат. Урушканда эмне пайда? Ошентип ал байдын аты ат чабышка түшпөй калат. Ошондо бабам катуу сүйүнгөн экен. Себеби кыздын атасынын аты байдын атынан калып калат деген ой жүрөгүнө үйүп турган. Бай менен жылуу коштошот. Күнөө өзүнөн кеткен бай бабама ыраазы боло узатып коет. Бабам жумгалдан келип эле түз кыздын атасынын үйүнө бастырып барып, короодогу атты карап, көңүлү көтөрүлүп, буйруса иш оңунда, жумурундагы май ээрип калыптыр, башка кемчиликтерин оңдоого болот деп ойлоп, баштагыдан дагы көңүлдөнүп, аттын жанынан чыкпай, ары бери жагын карагылап, өзүнчө кобуранып жатканда кыздын атасы келип бабама: "Эмне болду? Өзүнчө эле кобуранып", дегенде бабам сүйүнгөнүн жашыра албай: "Буйруса иш оңунда. Сиздин ат баш байгени алгана калды окшойт. Ашып кетсе 10 күндөн кийин ат чабылат. Ага чейин атка жакшылап көңүл буралы. Уурдатып жибербейле, элге көргөзбөйлө, үстүн жаап коелу. Көздүүнүн көзүнөн, тилдүүнүн тилинен сактайлы", дейт. "Баш байгени алар чын болсо сен менден сураганың эмне? Тартынбай айт. Баарынан коркконум карыз. Бул ат баш байгени алган эле канча сыймак. Аны эстен чыгарбайлы. Мен дагы сөзүмө туруп, жүрөгүм түпөйүл болбой, сенин сураганыңды бергендей болоюн". Ошондо бабам эмне дээрин билбей: "Убагында айтам, азыр айта албайм. Себеби", деп сөз таба албай такалып калган экен. Бабамдын сөзүнөн улам кыздын атасы унчукпай эле үйүнө кирип кетет. Анан бабам короодо аттын жанында жүрүмүш болуп, кеч кирип калган кезде кызга жолугуп айтат: "Буйрса ат биринчи келип баш байгени алат. Эгер тилегим кабыл болуп,
Ат баш байген алып қалса, мен сені алып кетем. Атаң менден сұрағаның эмне дегенде, сен айтайын деп оозум барбай койду. Дегенде кыз чычалап, сен мени атамдан сурабай алып кетсең болмок. Кыздын барар жери күйө, буудайдын барар жери тегирмен дегендей. Анын эмнеси бар экен? Сен мени сурабайла башка бирдеме сурап ал экөөбүздүкү болот баары бир. Дегенде бабам тээ кызга ыраазы бола, атаңды аяп жатпаймын ба деп күлүп котулуптур. Ошентип ат чабылчу күн да келет. Ал күнү эл көп, чабылчу атта карбын. Бабам аттарды карап туруп, өзү таптаган атка тете ат көрө албайт. Бабамды көргөн ат ээлери менин атым кандай деп бабамасын атышат. Адамдын көңүлү назик элет эмеспи? Анын сыңары көңүлдөрүн калтырбаптыр. Көгүлүнө толбосо дагы жылуу сөз айтып коюп жооп берген экен. Ошол күнү чабылчу аттарды айдаганда бабам ат чапчу балага катуу эскертиптир. Аттын күчүн сактап, күчүн ая, анан тең жолдон өткөндөн кийин ооздукту кое бер деп. Аттар 35 шакырым алыстыктан кое берилет. Ошондо менсинген байлар, манаптар, болуштар өз аттарынын биринчи келишинен үмүт кылып жол карашат. Баш байгеге 500 жылкы, 100 кунаажын, 2000 кой сайылыптыр. Ошончо байге сайылгандан кийин элестет аштын кандай деңгээлде өткөнүн. Аттар келгенче эреңиш, балбан күрөш, аркан тартыш деген оюндар болуп, акыры эр сайыш болуптур. Эр сайышта сарбагыштын баатыры Саяктын баатырын биринчи эле беттешкенде ыргыта сайып, намысталган экен. Саяктын баатыры найзага биринчи жолу түшүптүр. Көрсө ал эр сайышка түшкөн жигитте баягы Саяктын атын сынаткан мана бериштип келген экен. Эр сайыш бүткөндөн кийин жарым саат өтпөй ат келатат деп калышат. Элдин баары илгери үмүт менен биринчи менин атым келсе экен деген ойдо ат келаткан жакты карашат. Башка аттардан тай чабым алдыда келаткан атты көрүп эле бабам таанып, кыздын атасына «Сүйүнчү, сиздин атыңыз биринчи келет ат» дейт. Тээ киши таңданып, «Кантип тааныдың? Өңүтүсү билинбейт го» дегенде бабам «Дабышынан чуркаганан эле карабайсызбы? Ай, аксар башыл, сүйүнчүңдү берем. Кантип бербей калайын, оозуңа май» дейт кыздын атасы. Атына мине калып күлүгүнүн алдын тосуп чыгып, атты коштоп келген экен. Кыздын атасы сарбагыш болгондуктан бала сарбагыш деп ураан чакырып, элдин алдынан өткөндө элдер чурулдап эле ызычуу болуп калышат. Эр сайыштан өзүңөр алсаңар, ат чабыштан дагы өзүңөр аласыңарбы деген нааразы болгон адамдардын үндөрү угулуп калат. Күч атасын тааныбайт дегендей, алашта сайылган көпчүлүк байгелер сарбагыш уруусунун өзүндө калыптыр. Ошентип кыздын атасы сүйүнгөнүнөн бабамдын бетинен өп, «Эмне сурайсың айт, сүйүнчүңө 10 жылкы 100 кой ал эми атты таптаган эмгегиңе эмне сурайсың» дегенде бабам ойлонуп туруп бүрсүгүн айтам дейт. Убакыт келгенде бабам атасына айтат, кызына куда түшүп келиңиз деп. Атасы эки аксакал кишини ээрчитип алып, кыздын атасынын үйүнө барат да, аттан түшүп үйүнө кирет. Кыздын атасы жылуу маанай менен кабыл алып, конокко мүңгүрөт. Ошондо келген кишилер куда түшүп келгенин айтканда, бабамдын атасына «Эч калыңы жок берем силерге кызымды. Кызымдын деле уулуңа көңүлү бар экенин байкагам. Уулуңдун эмгеги зор. Эмне эле айта албай жатат десе, кызымдын башын сурай албай жаткан турбайбы көрсө» деп шар кеткен тура. Ошентип бабам чоң энеме үйлөнгөн экен деп Кулчун Саяпкер сөзүн аяктады. Бул сөздүн баарын чоң атамдан уккам. Эми дагы канча жол жүрөбүз деп сөздү башкага бурду. Кызыктуу сөзгө муйган Калмырза, сиз менен жол жүргөн кызык экен. Тегирде эле ашсак болду. Негизи биздин жайлоо ушул жер. Атам раматылык бул жерлерде бала кезинен бери чоңоюп өсүп, мал менен болду. Жылда тиги коктунун ичиндеги сайдын жээгине кончу. Койду бул бетке жайып коюп, жылкыларды тегирдин ары жагына кое берчү. Азыр жылкылар сууга түшкөн болуш керек. Убагында баратабыз, деди. Кулчун Саяпкер айлананы кыдырата карап, «Чиркин, кандай кооз жерлер бар. Карачы, шыбактын жыты жагындуу жыттанат. Мен тоо гүлдөрү болобу, чөбү болобу, баарынан шыбактын жытын жакшы көрөм. Мындай бир табышмак бар. Кайсы эт даамдуу дагы, кайсы чөп даамдуу деген. Сен Калмырза, бул табышмакка кандай жооп айта аласың?» «Билбейм. Менимче кийиктин этин куурдак кылып кууруп жеген даамдуу дагы, беденин бүрү даамдуу», дейт Калмырза. Кулчун Саяпкер башын чайкап, «Туура эмес. Эң даамдуу чөп шыбак. Себеби шыбак жаз келгенде биринчи жарылып чыгып, мал биринчи шыбак чөптү жейт жазында. Эттин даамдуусу боор. Себеби курсак ачып турганда казанга салынган эттен боор биринчи бышып, эл биринчи боорду жеп өзөк чалгайт. Мына, эми түшүндүңбү айтылган сөздүн маанисин?»
Туура айттыңыз, чын эле, деп күлүп калды Калмырза. Бул убакта эки атчан кырды ашып жылкыларга жакын келип калышкан болчу. Бирок дагы бир аз бастыруу керек эле. Күн шашкеден ооп калган кезде эки сапарлаш келе турган жерине жетишти. Калмырза айткандай бул убакта жылкылар сууга түшүп, сайдын жээгинде оттоп атышкан экен. Жылкылардын четинде жаткан Сарытайды көргөндө эле Кулчун саяпкердин көздөрү жайнап, жүзүнөн кубанычтын нуру төгүлүп, кубанычы койнуна батпай турду. Жакындап бастырып келгенче Сарытайдан көзүн албай үзүлүп карап келатты. Жылкыларга жакын келгенде аттан шайдоот секирип түшүп, Сарытайга жакындай басты. Тай үрккөн жок. Жакын басып келип жалынан кармалап, маңдайынан сылады. Бир убакта Кулчун саяпкер сүйүнгөнүнөн ыйлап жиберди. Бул калыбында бир топ туруп калды. Оюна бир убакта болуп өткөн окуя келди. Ооба, ал кезде Кулчун саяпкердин жашы 30дун кырында эле. Атасы экөө кара кучурдун белин ашып, Кең суу деген жерге барышкан болушу. Ошондо атасы желенин башында суналып жаткан кудум азыр өзү карап тургандай тайды көрүп, ата канат, тиги тайды сатат болду экен. Чыныгы тулпарчык şu тай экен. Карачы, суналып жатканын. Черкен, жылкынын сырттаны тура, деп кызыгуусу арткан эле. Бир караган кишиге Сарытай кадимкеле тайлардай сезилет. Жылкынын жайын билбеген киши жөн эле жаткан тай деп коймок. Ошондо Кулчун саяпкердин атасы тайдын ээсинен сураган эле. Тиги тайды канчага сатасың? Жылкынын ээси курсактуу, орто бойлуу кара торусунан келген олбурлуу киши экен. Канча бересиң? Эгер сага жакса сатайын, дегенде саяпкердин атасы эч токтолбой колун сунуп, бери колумду берем. Бер, азыр жетелеп кетейин. Дегенде тиги киши таң калып, сиз чын айтып жатасызбы? Кымбат айттыңыз го. Ордуна башка тай берип алып кетсеңиз деле ыраазымын. Дегенде атам, жок, оздон чыкты айтканымды берейин. Күзүндө бир колумду бени алып кет. Кулагы эки сөз бир. Сөзгө туралы, деп убадалашат. Ошол тайды Кулчун өзү ноктолуп жетелеп алып кеткен болушу. Өткөндө эстеп турган Кулчун саяпкерге Калмырза таңдана, сизге эмне болду? Ушул тай сизге жактыбы? Дегенде Кулчун саяпкер селт эте чочуп, ооба Калмырза, бул тайды мага бер. Канча сурасаңар баасын бычышып алалы, деди демитип. Карагашка кулунду жактырат деген ойдо келген Калмырза мындай болуп кетерин оюна алган эмес болчу. Тиги карагашка кулунду көрсөңүз, баягы бизге эп кылган кулун эле, деп колун жаңсады. Кулчун карагашка кулунду карап, жок, Калмырза мага Сарытай жакты. Бул кулунду деле таптаса күрүк чыгат, бирок Сарытайга жетпейт. Кийин кунам болгондо келип кетем. Карагашка кулунду көргөнү. Ага чейин тиги Сарытайды багып турайын. Күзүндө тай чабышка салам. Ананын калганын көрө жатарбыз, деп жайдарланып сүйлөдү. Калмырза Сарытайды ноктолоп Кулчун саяпкерге берип жатып, бекер эле алыңыз. Акысына тиги карагашка кулунду таптап берсеңиз болот, деди. Жок, Калмырза, мен ырымын жасашым керек. Эч болбосо азырынча бул акчаны ала тур, деп чөнтөгүнөн бир бу акча сунду. Калмырза каршы болуп, жок, мен акчаңызды албайм, дегенде Кулчун саяпкер Калмырзанын каршы болгонуна карабай, акчаны берип, Сарытайды жетелеп алдыга бастырды. Кулчун саяпкердин кубанганын көрүп, өзүнчө ойго жетеленди. Өнөрлүү кишилерге эч түшүнүп болбойт. Сарытайды көргөндө ыйлап жибергенине дейсиң. Мындай кишилердин баркын көз өткөндө гана билебиз. Ага чейин этибарга албай жүргөнүбүз жаман адат. Убагында баалай билбейбиз да. Мына ушуларды ойлоп жатып Кулчун саяпкерди карап бир топ тиктеп турду. Ичинен аны аяп кетти. Кулчун саяпкер илгери үмүт менен келечекке план түзүп, сагынган өзүнүн өнөрүн элге дагы бир жолу тартуулайын деп, таттуу кыялда Сарытайын улам карап коет. Тайдын басканы, турпаты саяпкердин жүрөгүн жылытты. Канча жылдан бери көңүлүнө толгон жылкы баласын көрө элек болчу. Эми көрмөк турсун өзү сатып алып, жетелеп баратканына ишенбей турду. Сүйүнгөнүнөн көзүнө жаш толуп кубанып баратты. Таттуу кыялга жетеленген саяпкер айылга кантип кирип келгенин билбей калды. Күн уясына батып баратканда Калмырза экөө үйгө келип аттан түштү. Көңүлү жайдары, үйдөгүлөр жапырт сыртка чыгып, жетелеп келген жүдөңкү тайды көрүшүп, аксакал, бул жүдөгөн тайды эмнеге жетелеп алгансыз? Карагашка кулунду көрдүңүзбү? Деп Калмырзанын иниси Бекмырза сурап калды. Кулчун саяпкер кара баркыттан тигилген кемселинин топчусун чечип, көңүлү жай. Бекмырза, ушул жүдөгөн тай кийин керилген ак суур деген ат болот. Биз адамдар дайыма малдын семизине, турпатына карап баа беребиз. Ал эми адамдын өңүнө, мансабына карап мамиле кылабыз. Сулуу эч качан баатыр уулду төрөбөйт. Бай адамдын пейили жарды болот.
Коздук баарын алдап келген, же алдай берет. Ал эми семиз аттын турган турпаты көзгө жакшы көрүнгөнү менен тулпар эмес да. Көрөсүң, кийин ушул сен жүдө деген тай кандай алдына ат салбаган күлүк болор экенин. Акыр чикир төгүлгөн жерге өсүмдүк жакшы өсөт. Себеби көп нерседен өзүнө керектүү нерсени ала алат. Ал эми көп жашаган эмес, көптү көргөн билет. Көп жумуш кылган адам бир нерсеге чыйрак келет. Шаардын балдарына караганда айылдын балдары ачка токко чыдамдуу. Ошол сыяктуу эле бул тайдагы убагында энеси арык болуп, сүтүн тое эмген эмес. Бирок эрте отуккан. Кара кашка кулунду көрдүм. Ал дагы убагында күлүк болот. Бирок энесинин туягы жука экен. Энесин тартканбы, турпаты жакшы болгону менен туягы жука. Алыска чуркай албайт. Туягы эле болбосо ал дагы күлүк. Бир жазыгы ошо. Аны жакшы устатап, жеңил кылып така жасатып туруп, такалатып анан чапса алыска чуркайт. Калмырза таң калып калды. Туягын көргөнгө качан жетишти? Мына кызык деп токтоно албай сурап жиберди. Аксакал, сиз кулун менен энесинин туягын кайсы убакта караганга үлгүрдүңүз? Жанына жакын барбай туруп. Калмырза, сен кайсы кой семиз экенин кандай билсең, мен жылкынын жайын ошондой билем. Сен көрсөт элек кара кашка кулун менен энесин көргөм. Энеси суунун жээгинде турган. Жылкылардын ортосунда кашынып турбады беле. Колуну жанында болчу. Биз жакындаганда бээ ары басканда эле көргөм. Туягынын жука экенин. Бекмырза улутунуп, анда кара кашка кулунду таптабай эле койсок болот турбайбы? Кулчун саяпкер чочуп кеткенсип, Бекмырзаны карап, "Жок, эмнеге? Мен айтпадымбы? Кийин така жасатып кагып койгула" деп. Көрөсүң, ат башыда ага тете жылкы жок. Эшиктин алдына туруп калышканын көргөн Калмырзанын энеси үйгө киргиле деп айтканда үйгө киришти. Ал күнү саяпкерди жакшы конок кылышты. Сыйга ыраазы болуп, ыраазычылыгын билгизип, эртеси Кулчун саяпкер Сарытайды жетелеп жолго чыкты. Үйдөн чыкканына бир топ күн болуп калган. 2 күн жол жүрүп, 3-чү күнү түшкө маал үйүнө келди. Кемпири атын алып, деги издегениңди таптыңбы? Сендей кантип болсун? Үй жайга карабай күлүк издеп кеткен. Байбиче, эми карыганда өнөрүмдү элге бир көрсөтпесем болбойт го. Бул Сарытайды таптап, күзүндө тай чабышка салам. Кийинки күздө кунан чабышка, анан ат чабышка салып баш байгени жеңип алам. Мени байге деле кызыктырбайт. Жөн гана Кулчун таптаган ат деген сөз керек. Атамдын кесибин улантпасам болбой калбайбы? Айткандай Кулчун саяпкер Сарытайды таптап күзүндө тай чабышка салды. Эл Сарытайды карап, "Я Кулчун, бул тайды качан алдың эле? Биз көрбөптүрбүз го?" деп сурап кызыгып калышты. Саяпкер токтоо үн менен, "Быйыл ат башынан сатып келдим. Азыр биринчи чыгып келбесе, эртең союп салам. Буйруса күлүк чыгат." Саяпкердин айткан сөзүн угуп тургандардын ичинен Айталы деген киши, "Келе колуңду, чыкпаса соёсуң" деди. Саяпкер колун сунду. Күбө болгондор коштоп кетишти. Тай чабышта Кулчун саяпкердин Сарытайы башка тайлардан бута атым алдыда келгенде эле эл дуу боло түштү. Кулчун саяпкер эки жакты мактана карап, "Айттым беле, алдыга чыгат" деп. Сарытайдын жалынан кармап сөзүн улады. "Эгер Сарытай кырсыктан сырт болсо, кийин алдына ат салбайт. Буйруса Казакстанга алып барып ат чабышка салам. Биз атты көп баалабайбыз го. Казактар күлүк ат дегенде эт бетинен кетишет экен. Бир казак киши Кочкордон бир аттын машинасын айырбаштап кетиптир. Ал ат менен канча машина табат. Жашым гана өтүп калганы болбосо, Казакстанга барып ат таптайт элем. Азыр алар саяпкерлерди катуу баркташат. Негизи азыр илгеркидей саяпкер мүнүшкөрлөр да жок. Керек болсо учурунда кадимки тайгандарды тапташчу тура. Көлөк, чыныгы тайган каршкыр алчу экен. Биз болсо орусташып кетип, кыргыздын менталитетин жоготуп койгонсудук. Азыр баш оту менен сасыган арак ичип, тукумду бузуп жатабыз. Ген бузулуп атат. Илгери раматлык Калыгул данышман мындай деп кейген экен. Элиң капыр болор, чөп чыкпай жериң такыр болор деп. Бизден кийин муундар бүт эле орус болуп калабы деп чочулайм. Мына, деп жанында турган аталаш инисинин баласы Асылбекти көрсөтүп, "Бул инимдин баласына аздыр көптүр өнөрүмдү үйрөтүп жатам. Буйруса бир топ ишти өздөштүрүп калды." Дегенде катарындагы сакалы жайкалган кары киши ыраазы боло, "Кулчун, сен туура кылгансың. Өнөрүңдү башың менен алып кеткенде эмне болмок эле? Ичтар адам өзүнөн башкага өнөрүн, акчасын, байлыгын ыра көрбөйт. Көрүнө алып жатчудай болуп. Колуңдан келсе Асылбек гана эмес, башка кызыккан балдар болсо аларга да үйрөт.
Алар кийинки муундарга үйрөтөр. Атадан 3 ұл туылат дейт. Биринчиси атадан ашык, экинчиси атанын деңгээлинде, үчүнчүсү атага жетпеген. Сен ырас атаңдын кесибин алып калып жакшы кылдың. Сенин чоң атаңды эмес, бабаңды көрүп калдым. Чиркин андай саяпкер жокко. Бээнин ичиндеги кулунду билип койчу экен. Тулпар эмесин. Баса, сен өткөндө шаардан бир машина менен 4 киши издеп келишиптир. Ат сынатабыз деген ой менен келген го, деп ойлоп калдым. Сен айткандай казактар го, же таластыктар болсо керек. Кемпириң айттыбы? Ооба. Анда мен тиги Кеңсазга кеттим эле. 3 күнгө. Кайра келебиз деп кетишиптир. Эми бул тайың алган баш байгени майлабайсыңбы? Мергенчилердин айтуусу боюнча шыралга болобу? Деп тамашага чалып сүйлөп, кызыл тилин көрсөтүп сакалдуу киши тоорганын биргизип, кыт-кыт күлүп койду. Кулчун шар мүнөзүнө чалып, жүргүлө, үйгө тобуңар менен. Бир козу союп коноктойын. Кулчун саяпкер кийинки жылы күздө Сарытайды кунан чабышка эмес, ат чабышка, чоң аттарга кошту. Жайлата жайлоого ээн кое берип, күзүндө колуна алып таптады. Жылда 7 ноябрда түшүм тою болот. Ат чабыш, эреңиш сыяктуу улуттук оюндар ойлонуп, элдин көңүлүн ачат. Колхоздун башкармасы уюштуруу жагына өтө так. Жумуштун дагы көзүн билген жакшы адис. Кунан чабыш, тай чабыш, анан 36 чакырым алыстыкка ат чабыш болот деп бир ай эрте элге айттырган. Бул оюн зоокко райондогу айылдардын элин дагы чакырган эле. Саяпкер ат чабылчу күнгө бир жума калганда Сарыгунанды өзү минип сынамакка алыска чаап көргөн. Жайлоодо жүрүп семирген Сарыгунанды анча табына келелектигин билген Кулчун саяпкер атты күн алыс аппак таң ашырып, ичиндеги майды жоготту. Чуркаганда аттын чуркаганынан эле өзү сезген. Жумурдун башында май калганын. Ошол себептен бүт ынтасын коюп, бир жума аракет кылып, жумурдун башында калган майды эритти. Эгер Кулчун саяпкер өз ишин жакшы билбегенде, Сарыгунанды кыйнап коймок. Ат чабылчу күнгө бир күн калганда инисинин баласы Асылбек: "Чоң ата, Сарыгунан баштагыдан аябай чуркаганы жеңил болуп жөн эле учуп калды. Мурда мындай эмес эле. Буйрса баш байгени алат. Эмнегедир бүгүндөн баштап кандайдыр бир ишеним пайда болду." Кулчун саяпкер Асылбектин айтканына кыт-кыт күлөп: "Эртең мындан да тез чуркайт. Сен бүгүн эрте жатып жакшы эс ал. Эртең менен эрте тур. Ага чейин мен Сарыгунанды дагы таң ашырып, дагы кем карчыгын карап коем. Бара кой. Эртең чарчайсың, ат чабышта жүрүп", деп Асылбекти кетирип жиберип, өзү Сарыгунандын жанында билген ишин жасап жүрдү. Эртеси эртең менен Асылбекке Сарыгунанды мингизип, ат чабыш болчу жерге алып келди. Айыл башкармасы элди карап, чабылчу аттарды тизмеден өткөрүп, эрте айдатты, жол алыс деп. Эң арты болуп чоң аттарга Сарыгунанды кошкондо, башкарма баш болуп, ал жердеги элдер чочуп кетишти. "Кунанды кантип чоң аттарга коштуң? Жолдо калып убара болбо. 36 чакырым алыстыкка чуркай алабы? Өзүң бил" деп тим болушту. Ал турсун Асылбек дагы билген эмес, Сарыгунанды чоң аттарга кошоорун. Саяпкер кебелбей, "Жолдо калса калсын, ал менин ишим" деп кыска гана жооп берди. Аттар келгенче тай чабыш, кунан чабыш, эреңиш, кызгумай болду. Кулчун саяпкер Асылбекке катуу дайындаган. Тең жолдон өткөндө гана аттын оозун акырындап гана кое бер, үзө чаппа, аттардан четтеп чап деп. Асылбек Кулчун саяпкер айткандай, аттардан четтеп, аттын күчүн аяп, тең жолго чейин эрдин кашынан тизгинди бошотпой жүрүп отурду. 80-90 аттын чаңы алдындагы жолду көргөзбөйт. Качан тең жолдон өткөндөн кийин аттар суюлуп, алдындагы жол көрүндү. Асылбек айтылган тапшырма боюнча тизгиндин бир оромун бошотту. Сарыгунандын жүгүргөнү Али Шайдот, чабал өрдөк мурдачат деп айтылгандай, башта алдыда келаткан аттар арыштарын араң шилтеп, омуролорунан тер куюлуп, тең жолго жеткенде эле жүрбөй калышты. Асылбек улам бир атты ашып, жол арбыган сайын тизгинди бошотуп жүрүп отурду. Тизгин бошогон сайын Сарыгунан жүрүшүн ылдамдатып баратты. Алды жакты карап болбойт. Бет алдыдан соккон шамал чоң тоскоол болуп, көздөн жаш ыргыйт. Жөн эле учуп бараткандай сезди Асылбек өзүн. Күн төбөдөн огондо бүт эл аттар келе турган жакты карап калышты. Аттардын келчү убагы болуп калган эле. Айыл башкармасы сөзгө чечен, орто бойлуу, курсагы чыккан, чоң баш, жашы эл ортону элүүгө чыгып калган, көзү жүлжүйгөн, бети чоң киши сүйлөгөндө элди өзүнө буруп сүйлөйт. Кымбаттуу калайык, аттар келчү убак болуп калды. Биз баш байгеге бир жылкы, бир ой, бир кой, анан 1000 сом деп айтканбыз. Бирок биз бул айтылган байгеге дагы коштук. Райком өзү келип дагы 1000 сом, анан бир килем кошту. Аламан байгени алган саяпкер күлүгеси бай эле калат го. Бул утуштар ал убакта чоң байге болуп саналчу. Бир жылкынын баасы 500-600 сом эле.
Байгени уккан эл ду эле дей түштү. Аттарын кошкон ат ээлери кыялдарында айтылган байгенин эси болушту. Мышык жейм дейт куйрукту, Кудай билет буйрукту дегендей, баары буйруктан болот эмеспи? Башкарма сүйлөгөндөн кийин райком өзү сөз алып сүйлөдү. Калың элдин алдына чыгып сүйлөө көнбөгөн кишиге жагымсыз эле окуяны тартуулайт эмеспи? Ал эми райком бул ишке да асыккан, канчалаган элдин алдына чыгып сүйлөп көнүп да калган. Өзүн эркин сезип, кымбаттуу агайын туугандар, мына күз да келип эгин жыйналып бүтүп, түшүм тоюнда чогуу турабыз. Түшүм тоюңар кут болсун. Ушул түшүм тоюн уюштурганга Кемел Сариевдин эмгеги зор, деп көп сөздү созбой негизги сөздү сүйлөдү. Менин чоң атам саяпкер болгондуктан мен дагы булуттук оюндардан өзгөчө ат чабышты жакшы көрөм. Бала кезимде чоң атам таптаган атты минип чаап, баш байгелерге ээ болгом. Ошонун себебинен баш байгеге өзүмдүн атымдан 1000 сом бир килем кошуп жатам. Саяпкердин эмгегин мен билем, анын эмгегин баалап атканым. Эмнегедир акыркы жылдары саяпкерлердин саны азайып, ат таптоо жок эсе болуп баратат. Саяпкерчиликте өзүнчө бир өнөр. Илгери кыргыз элинде саяпкерлердин, мүнүшкөрлөрдүн эмгегин жогору баалашчу эле. Аны өзүңөр деле билесиңер. Бирок ошол элибиз баалаган өнөрдү биз баалабай, көңүл сыртынан кетирип жатабыз. Азыр биринчи чыгып келген атты таптаган саяпкерге өзүмдүн атымдан алтын саат берем, деп чөнтөгүнөн кичинекей кутучага салынган кол саатты алып чыкты. Бул саатты Москвадан сатып алдым эле, кадырлуу кишиге берем деп. Буйрук экен, бул саат саяпкерге буйруйт экен. Бул сөздү уккан эл ду эле дей түштү. Башкарманын сөзүнөн дагы райкомдун айткан сөздөрү элге көбүрөөк таасир берди. Аңча аттар келет ат деген сөз угулуп, райком сөзүнүн аягына чыкпай калды. Асылбек ээрдин кашынан тизгинди толук бошотуп бүткөндө Марага чейин 7-8 чакырым калган эле. Алды жагын караса болгону 5-6 ат, андан алдыда баратат. Сарыгунанын теминеп камчы салды. Сарыгунан ушуну эле күтүп тургансып, жүрүшүн ылдамдатты. Катар келаткан эки аттын жанынан шуу эле өтүп, алдыда бараткан атка куйругулаш жете келди. Элдин карааны көрүнгөндө Асылбек дагы уда камчы салды. Сарыгунан баштагыдан дагы жүрүшүн ылдамдатып, улам бир атты артка калтырып бара жатты. Марага 4-5 чакырым калганда алдыда болгону бир ат бараткан эле. Ал аттын шайы болуп калганын байкаган Асылбек сүйүнүп кетти ичинен. Буйруса биринчи келеткен Сарыгунан деп ойлоп алды. Марага жакындаган сайын Сарыгунан күч алды. Себеби Асылбек камчы салганда камчы дагы демине дем кошту. Сарыгунан алдыда бараткан карагер атты озуп өтүп, сызып баратты. Марага 2 чакырым калганда элдер биринчи келаткан атты көрүшүп, "Ой, бул кимдин аты болду экен? Карагер эмес го?" деп бүдөмү койдо болушту. Райком элге угуза, "Чиркин, бул ат чыныгы тулпар экен. Саяпкери ким болду экен? Чапкан бала ыгына жараша камчы салып келатат. Жүргөнү шайдот. 36 чакырым алыстыкты басып өткөндөн кийин ушундай деңгээлде чуркаса, бул чыныгы дулдул го", деди. Кулчун саяпкер алыстан көргөндө эле тааныган Сарыгунан экенин. Сарыгунан башка аттардан буту атым алдыга чыгып келди. Элдин алдынан өтүп баратканда Асылбек кулчун деп ураан чакырып өттү. Кулчун ансайын денеси өзүнө батпай сүйүнүп, көзүнөн жаш тамып турду. Бул көз жаш сүйүнүчтүн көз жашы эле. Качандан бери ат таптабаган кулчун саяпкер карыганда өнөрүмдү элге көрсөтөйүн деп, атайын издеп, ат башынан таап келген баягы Сарытай минтеп зоболосун көтөрүп, элге дагы бир жолу көргөздү. Сарыгунан алдыга келгенде эл катуу таң калды. Ал турсун башкармада таң калганын жашыра албай, жанында турган райкомго карап, "Бул алдыга келген ат Кунан. Эртең менен сиз келе электе эле мен эмес, элдер дагы айткан орто жолдо калат деп. Кунан чабышка эле кошуш керек дешкен." Райком уккан кулагына ишенбей, "Чын эле Кунанбы? Кунан биринчи келдиби? Мүмкүн эмес мындай болушка. Кантип эле чоң аттардан Кунан буту атым алдыга чыкты? Мунун бир айтылбаган сыры бар го", деп Кунанды карады. Бул вакытта аттын ээр токумун чечип алышып, эки бала ары бери жетелеп жүрүшкөн. Экинчи карагер ат келди. Ага куйругулаш Жумгалдан келген Торugашка ат келди. Райком Сарыгунанга көңүлү түшүп, ою алагды болуп атып, башка аттарга эч көңүл бурган жок. Анын көз алдына чоң атасы тартылып, өзүнүн бала кезин эстеди. Дайыма ат жабууга баратканда чоң атасы жанынан чыкпай кеңешин айтчу. "Мындай кыл, тигиндей кыл" деп оюн башкарма бузуп жиберди. "Жолдош Рыскулбек Мусаев, эл бизди күтүп калды. Байгени бере берелиби?" Эл күтүп калдыбы? Биринчи келген аттын эси мындай келсинчи", деди райком. Кулчун саяпкер бул сөздү укканда эки жакты элеңдеп карап алып,
Асылбек, жүре қой, экөөбүз чыгалы. Сенин эмгегиң зор, деп жанына Асылбекти эриштеп, райкомдун жанына келди. Райком Кулчун Саяпкерге эки колдоп салам берип, колунан бекем кызып кучактап көрүштү. Анан элди карап, кымбаттуу калайык агайын туугандар, силер мындай киши менен сыймыктансаңар болот. Бул кишинин өнөрү менен өзүн сыйлай жүргүлө. Чоң аттардан таптаган кунаны ашып, аламан байгеге ээ болуш бул бир чоң сыймык. Бул ишке талыкпаган эмгек керек. Аттаптуу айтканга оңой болгону менен иш үстүндө өтө татаал иш. Бул кишинин эмгегине, өнөрүнө баа беришибиз абзел. Өзүңүздөр калыс болдуңуздар го. Кунандын чоң аттардан бу таатым алдыга келгенде дагы шайды от келди, эч кыйналбай. Көрсө илгерки саяпкерлердин өнөрү али да болсо эл ичинде бар экен да. Мен ойлогом, саяпкер бар. Бирок сиздин деңгээлиңиздеги саяпкер жок болуш керек деп. Мен сиздин кунанын жүгүргөнүн көрүп эле саяпкери мыкты экен деп ойлодум. Ал турсун кандай киши таптады мындай үлүктү деп саяпкерди көргөнгө кызыктым. Мына бул алтын саат сизге буйруптур. Мындан ардагы баш байгеге ээ болгон аттарды таптап жүрө бериңиз. Мен сиз менен кенен олтуруп сүйлөшүп чер жазбасам болбойт, деп алтын саатты Кулчун Саяпкердин колуна такты. Кулчун Саяпкер элди кыдырата карап алды да райкомго карап, рахмат. Менин бир тилегим кабыл болду. Бул саяпкерлик аталарымдан калган өнөр. Атанын кесибин улантпасак болбой калбайбы? Деп Кулчун Саяпкер андан ары айта турган сөзүн таппай туруп калды. Райком Асылбекти карап, "Сенин атың ким?" дегенде Асылбек уялган түр көргөзүп, "Асылбек" деди. Асылбек, сен жакшы чабандас экенсиң. Эми сен бул саяпкердин өнөрүн алып кал", деп чөнтөгүнөн акча алып чыгып Асылбекке сунду. Карап турган эл райкомго ыраазы болуп атышты. Кол ачык экен деп. Райком аламан байгеге бериле турган байгелерди Кулчун Саяпкерге тапшырып, "Байге кут болсун. Өнөрүңүз дагы өркүндөп, мындай байгелерге ээ боло бериңиз", деп чын жүрөктөн куттуктады. Байгени алгандан кийин Кулчун Саяпкер Асылбекке карап, "Асылбек, сары кунанды үйгө алып кет. Эл көзүнө көп чалдыктырбай. Көздүүнүн көзү тиет, сөздүүнүн сөзү тиет. Мен артыңдан барам", деди. Асылбек макул деп чуркап кетти. Байгелер таратылып бүткөндөн кийин райком Кулчун Саяпкерге карап, "Аксакал, сиз азыр биз менен чогуу тамакка кириңиз. Сиз менен чогуу олтуруп насиптешейин деген ой", деп оюн билгизди. Бул сөздү уккан Кулчун Саяпкер райкомго ичи жылып, "Макул, рахмат. Мени ушунча сыйлаганыңызга", деди. Алты канат ак боз үйгө райком, айыл башкармалары, активдер, Кулчун Саяпкер болуп орун алышты. Райком Кулчун Саяпкерди төргө өткөзүп, оң жагына өзү олтурду. Колго суу куюлуп, тамак тартылганда, сый жилик учаны райком өзү Кулчун Саяпкердин каршы болгонуна карабай ага сунду. Айыл башкармасы Кемел Сариев, "Кулчун аксакал, эми сиз мынча болду сары кунанды кантип таптадыңыз? Биринчи чыгып келерине ишенип, чоң аттарга коштуңуз беле?" деп сурап калды. Берилген суроо боз үйдөгүлөргө жага бербей калды. Райком Рыскулбек Мусаев дагы ушул суроону берейин деп турган эле. Табакташтары баары кызыга Кулчун Саяпкерди карап, кулак түрүп калышты. Саяпкер өзүн сыйлап, кадырлап, сөз сүйлөп берди аткан табакташтарына ыраазы боло, сары кунан жөнүндө сөзүн баштады. "Мен бул сары кунанды атайын издеп жүрүп, тай кезинде ат башынын айылынан таап келгем. Тайды тандасам малдын ээси, ушул жүдөгөн тайдын эмнесин жактырдыңыз деп күлгөн эле. Мен бир жылкынын пулун берип, тайдын ээсин ыраазы кылып, анан алып келгем. Сөз чынынан жаңылбайт эмеспи? Эмне буюм болбосун, же мал болобу, сатып алганда сөзсүз ээсин ыраазы кылыш керек. Ошондо мал буйруктуу болот. Бул сары тай эле. Мына быйыл кунан болду. Эмки жылы бышты болгондо көрүп алгыла. Бул сары кунандан кийин ак сур деген тулпар чыгат. Алдына ат салдырбайт. Эртең менен айдала турган аттарды карап, көңүлүмө толгон бир да ат көрбөдүм. Экинчи келген карагер ат күлүк экен. Бирок саяпкери таптагандан ката кетирип койгонун билдим. Көрдүңөр го, марага келгенде араң эле бут шилтеди. Тигил жумгалдан келген торгашка ат семиз экен. Таптоо ага дагы жакшы жеткен эмес. Төртүнчү келген ак боз аттын туягы жука экен. Ташыркап алыска чуркай албасын көргөндө эле байкагам. Андан дагы аны чапкан чабандеси чоң бала экен. Атка жүк болду. Чабандестин салмагы 45-50 килден ашпашы керек. Кыскасы баарына бир сыйра көз жүгүртүп, сары кунан аламан байгени аларына көзүм жеткенде гана коштум. Чоң аттарга. Катар олтурган райком кызыгуусу артып, "Я аксакал, сиз мунун баарын кайдан билип алгансыз? Илгери бир уктум эле. Атын унутуп калбадымбы? Таластан бир саяпкер чыгыптыр. Ал саяпкер бээнин ичиндеги кулундун тулпар болорун билип койчу экен деп. Сиз саяпкердикти ал саяпкерден кем эмес билет окшойсуз." "Ооба, мен ошол бээнин ичиндеги кулундан башкасын билем.
Себеби мага үйрөткөн устатым тулпартуучу бээни мага көргөзгөн эмес. Жакшы эле аракет кылды. Бирок биз андай бээни жолуктура албай койдук. Буюрса андан башкасын билем деп ишеничтүү айта алам. Бул сөздү уккан Рыскулбек Мусаев: сиз абдан жакшы киши турбайсызбы? Ушул аптанын аягында сизге машинамды жиберем. Сиз убактыңызды бөлүп мени менен Кара Балтага барып келиңиз. Англиядан алдырган аттар бар эле. Сынап бериңиз ошолорду. Сизден бир өтүнүч. Рыскулбек Мусаев сөзүнүн аягына чыгып, жооп күтүп туруп калды. Кулчун саяпкер алдындагы учаны салт боюнча кезип, элге бир сыйра таратып, анан сөзүн улады. Макул. Мынча аздектеп чакырып калдыңыз, барайын. Чакырган жерден калба, өзүң басып барба деген кеп бар эмеспи? Анын сыңары чакырган жерге барыш керек, деп макулдугун берди. Бир чети чоңдор менен бир табакта олтуруп тамак жегенгеби, же кунаны баш байгене алгангабы, Кулчун саяпкер өзүнчө эле толкунданып, көңүлү ачык олтурду. Бир убакта райком кыя кесилген эттен оозуна салып: "Аксакал, күлүк сынап жүрөсүз. Бир окуя айтып бербейсизби күлүктөр жөнүндө? Эски сөз укканды сагындым", деди. Ушул суроону күтүп тургансып, Кулчун саяпкер берилүү менен сөз баштады. Өзү дагы бирдеме айтып бергиси келип олтурган. Илгери уктуңар беле. Ат баштан черик урусунан чыккан эл жакшысы Матай дегенде. Ошол Матайдын бир кара аты болуптур. Ал аты алдына ат салчу эмес экен. Ошончалык күлүк болуптур. Матай дүйнө салганда ашына өзүнүн жакшы көргөн атын соёлу деп кара атты Аксай жайлоосуна агытышкан экен. Матай кадырлуу киши болгондон кийин черик уруусу бүт чогулуп Матайдын ашын бермек болушат. Ошол ашта ат чабылып, баш байгеге көп мал союлган болот. Алыс жакынга кабар айттырышып, бирок өздөрү ат чабышка кошо турган, намыска жарай турган күлүк ат табышпайт. Аштын болоруна 1,5-2 ай убакыт калганда жайлоодон баягы ашка соёбуз деген кара атты алдырмай болушат. Анткендери алардын башка айласы жок. Ары кетип, бери кетип атышып, кара атты алдырышат. Атты соёбуз деген ойдон айнып, таптоонун жолун издешет. Кара ат катуу семирген болот. Эми атты тез аранын ичинде арыктатып, анан тапташ керек деген маселе ал жердеги элдин, аш ээлеринин жүрөгүнө үйт. Адамдан айла качып кутулбайт деген кеп бар эмеспи? Анын да айласы табылат. Ат таптаган саяпкерлер биригип кеңеш курушат. Баары бир ойго такалып, кара атты 500 метр бийиктиктен түшкөн шаркыратманын алдына алып барышат да, ылайыктап алдынан суу аккан, анан үстүнөн жаандай жаап турган суунун жанына байлашып, 2 жумадан ашык багышат. Соорусуна себелеп жаап турган суунун илебине, анан астынан аккан суу кара атты арыктатат. Алардын башка айласы жок эле. Кароолчу коюп, кара атты белгиленген мөөнөткө чейин багышат. Кара ат ушунчалык тез арыктап, табына келгенде гана саяпкерлер кеңешип, атты таптай башташат. Кара аттын жашы кеминде 12 асыйга жетип калса керек. 12 асый эмне деген жаш жылкы баласы үчүн. Убакыт келип, аш дагы башталат. Ашка көп киши келген экен. Саяпкерлер келген аттарды байкап турушса, баарынан казактардан келген карагашка ат. Алардын көз жоосун алат. Баш байге казактарга кетип калабы деген ой баарынын оюнда болот. Бирок алар анын да айласын табышат. Аттар кеминде 50-60 чакырым жерге чабылмай болот. Ошончо көп киши келип, канча ат чабылганын айтпай эле коеюн. Баягы казактардан келген кашка атты көргөн саяпкерлер ары кетип, бери кетип, маараны жылдырыш керек деген ойго такалышып, чериктин билермандарына айтышат маараны жылдыруу жөнүндө. Билермандар кеңешип маараны аттар айдалып келгенден кийин дагы 2 чакырым алыстатат. Маарага сайылган желекти суунун арка өзүндөгү дөңгө которуп коет. Казактар чыр салганда черик урусунун жакшылары: "Ашты биз берип, байгени биз сайып жатабыз. Дөңгө маараны жылдырганыбыздын себеби элдин баары көрсүн. Биринчи келген атты" деп жүйөлүү сөз менен жайкап коюшат. Саяпкерлердин мындай кылганынын себеби такыр башкада. Казактардын күлүгү биринчини беришүүдөй эмес. Ошондуктан маараны дөңгө жылдыралы. Алардын күлүгү өйдөлүштөн күчүн жоготуп коет деп ушул ишке барышкан эле. Негизи саяпкерлер туура ойлонушкан. Казактардын саяпкери муну билген. Бирок илгери үмүт менен ушунча жерге биринчи келген ат 2 чакырымды чуркай албай калмак беле деп ойлоп койгон экен. Илгерки кишилер кыйын болгон, карабайсыңарбы? Ошол 2 чакырым алыстык баш байгени алганга себепкер болорун билишкенин. Саяпкерлер болгошкондой эле Матайдын кара аты менен казактардын карагашка аты куйругулаш чуркап келет. Эгер маара суунун берки көйүзүндө эски ордунда болгондо анда баш байге казактарга кетмек экен. Куйругулаш келген 2 ат суунун жээгине келгенде бири-бирине жанаша түшөт да, суу аккан арыктан бирдей убакта секиришет.
Секіргенде қазақтардың Қарағашқа атының артқы екі оты жиекке жетпей арықтың қырын басып суға түшіп, жүгіріп келе жатқан көсін жоғалтып қояды. Мүмкіншіліктен пайдаланып, қара ат алдыға шыққанда Қарағашқа ат кәдімгідей артта қалдым дегенсіп ушунчалык аянычтуу үнү менен кишенеп жиберген экен. Ошондо Мараға қара ат болгону 2 метрдей алдыда келип баш байгени алыптыр. Мына көрдүңөрбү, аттар дагы атаандашат. Мараға келгенде казактардын кашка атынын көзүнөн кадимкидей жаш агыптыр. Анан эмне кылсын? Алдына ат салбаган күлүк баш байгеге ээ болбой калып, намысын алдырып атса, ал аттын саяпкери да баш бармагын тиштеген экен. Черик саяпкерлеринин ойлоп тапкан амалына, куулугуна баа бериптир. Илгери намыс үчүн жандарын бергенден кайра тартпаптыр да. Кулчун саяпкердин айткан сөзүн угуп отурган эл таң калгандарын жашырбай кунт коюп угуп отурушту. Өзгөчө кашка аттын арданып кичине ийгенин угушканда тамшанып жиберишти. Райком Кулчун саяпкерди карап, азыр ошол илгерки аттар чуркаган 60-70 чакырым алыстыкта жүгүргөн аттар барбы? Деп сурап калды. Кулчун саяпкер бул суроого башын чайкап, балекеттиби? Жок. Азыр илгеркидей атка көңүл бурган киши жок. Анан дагы экология бузулганын эске алыш керек. Бирок таптаса болот. Сөзгө айыл башкармасы Кемел Сариев кошулду. Туура айтасыз. Азыр жанагы жарылуучу заттар, ракеталар учурулуп, экология бузулуп жатпайбы? Жеген чөйү күчтүү болбогондон кийин жылкыда кайдагы күч? Өзгөчө чүйдүн малдын этин жесең, картошка жегендей эле болосуң. Кулчун саяпкер сөзүн алыстан баштады. Айткандай баардык эле жандын сырттаны болот. Мисалы адамдын сырттаны эр жүрөк баатыр. Ал эми жылкынын сырттаны тулпар. Чыныгы тулпар керек болсо өзүн өзү таптайт. Чөптүн бүрүн тандап жейт. Ал эми иттин сырттаны кумайык. Кумайыкты көргөндө карышкыр кирерге жер таппай калат. Эми мен сөздүн тога тер жерин айтайын. Кайсы жылкы экенин билбейм. Нарындын бери жагында бирөөнүн тою болду. Нарын областы боюнча аттар келди. Көп ат жабылды. Ошондо өз көзүм менен көрдүм. Күлүк аттын ыйлаганын. Качан, жакында элеби? Деп Рыскулбек Мусаев чыдамсыздык менен сурап ийди. Ооба. Ашып кетсе 10 чакты эле жыл болду. Ошондо райком беле, таң билбейм. Ысмы эсимден чыгып кетти. Аты дайыма алдыга чыгып, баш байгени эч кимге берчү эмес. Ат чабышта алдыда келаткан аты ортодон кошулду деп, акыркы курукта биринчи келаткан атты ат чабыштан алдырып салды. Бийликтегилерге айла жок эмеспи? Атты чапкан чабандес дагы, ат дагы кадимкидей ыйлап турду. Намыс үчүн. Гүлүк ат башы районуна караштуу Кара Суу деген айылдан экен. Аттын ээси аракка жакыныраак киши го. Угушума караганда атына көңүл бурчу эмес тура. Ат өзүн өзү таңашырып, өзүн өзү таптап, жылкынын четинде жүрчү экен. Мен ал атка аябай кызыктым. Чыныгы тулпарды көрдүм. Ошондо атты сатса, бир машинанын пулун сураса да бермекмин. Болбой койду ээси сат десем. Рыскулбек Мусаев таң калганын жашыра албай, Кулчун аксакал, чын элеби? Мен биринчи жолу атам ушул жашка келгени. Ат өзүн өзү таптайт деп. Мына кызык. Да канча сөздөрдү угуп, канча окуяларды көрө элекпиз. Аңгыча тууралган эт даяр болуп, баары текши 5 бармакка кол салышты. Колу чучуктун майына майланышкан башкарма сөз баштап калды. Кулчун аксакал, эртең кечинде бир кооз союп коноктайын. Келип конок болуп кетиңиз. Сүйлөп бересиз го. Азыр илгерки сөздөр сүйлөнбөй эле саясат сүйлөнүп калбадыбы? Мына кулактын кычуусу канып келатат. Сизде жаткан турбай өнөрдүн баары. Саяпкерлик, сөзмөрлүк, дагы кандай өнөрүңүз бар? Кулчун саяпкер анын айткандарын жылуу кабыл алып, мени менен жүрсөң билесиң, дагы кандай өнөрүм бар экенин. Башкарма күлүп, сиз анда менин жанымда жүрүңүз. Экөөбүз дайыма бир жүрөлү, деп тамашага чалып сүйлөдү. Тамак желген соң, райком дагы бир жолу Кулчун саяпкерге эскертти. Аксакал, ишембиде машина келет, үйдө болуңуз. Кара Балтага барып келели, аттарды көргөнү. Макул. Менин да аттарды көргөнгө көңүлүм келип турат. Англиянын аттары зоот келчү эле, укканыма караганда. Барам. Мен үйдө болуп турайын, деп убада берди. Райком кош колун сунуп коштошуп машинасына түшүп кетти. Баятан карап отурган аксакалдар, Кулчун, сен катуу барктуу болдуң го карыганда. Өнөрлүү өлбөйт деген ушу. Рас, атаңдын өнөрүн алып калганың жакшы болуптур. Азыр райком сыйласа, эмкиде апком сыйласын. Рахмат, тилегиңер кабыл болсун. Андан көрө үй жакка баспайлыбы? Баш байгени ыр болуп, ырымын жасап коелу. Ушул сөздү күтүп турган сыбелдер чуулдап жиберишти. Туура, баш байгени майлаш керек. Ошол аптанын аягында күн шашкеден огондо, убада боюнча райондун машинасы башкарманын машинасынын коштосунда Кулчун саяпкердин эшигинин алдына келип токтоду. Кошуна колоңдор менен бактын түбүндө сүйлөшүп олтурган Кулчун саяпкер
ордунан элпек туруп: келди машина, кемпир, чайыңды даярда, деп айтып, машинаны утурлай басты. Райком өзү келген эле, эки колдоп салам берип учурашты. Аксакал, өзүм келдим. Бийлигим болгону менен жашым күч эмеспи деп. Мен үчүн убакыт өтпөй койду. Бир нерсени дегдеп алсам, бир орунда тура албаган жайым бар. Келгениң жакшы болбодубу? Жүргүлө, үйгө киргиле. Жок, биз ушул жерден эле кайталы, жол алыс. Ошол кантип болсун. Эшиктин алдына келип үйгө кирбей кеткен. Үйгө киришер менен сырттан кемпири саморун буркуратып кайнатып кирип келди. Баары жыйналышып олтуруп бирден чыры чай ичкенде Кулчун саяпкер сыртка чыгып кетти. Арадан аз убакыт өтпөй үйгө бир козуну көтөрүп келип бата сурап жиберди. Райком шашып: жок, кереги жок, мал сойбой эле коюңуз деген сөзүнө көңүл бурган жок. Эшикке чыкканда болбой калат деп козуну үйгө алып киргенимдин себеби ушул эле. Райком айла жок батага кошулду. Атайын келип бир козу жебей кетсиңер уят эмеспи? Салт боюнча малга бата тилингенден кийин тамакка күтпөй кетип калуу өтө чекилик иш. Анткени ырыскыны тепкендикке жатат. Атайын арналып союлган малдын этин таштабаш керек. Райком башкармалары Кулчун саяпкерге чын ниеттеринен ыраазы боло: сиздин өнөрүңүз эле бар экен десек, пейилиңиз дагы кенен турбайбы? Мынча болду, эт пышканча узун сабак кептен баштаңыз. Сөзү кала. Кулчун саяпкер күлүп: сөз силерден айлансын. Силерге айтпаган сөздү башым менен кошо ала кетмек белем. Айтып берейин, деп чайдан уртап сөзгө кирди. Илгери нарындын Куланак деген айылында Касмалы деген болуш болуптур. Угушума караганда Ныязбектин бир бегинин баласы го. Ошол Касмалынын караты болгон экен. Ушундай бир күлүк экен. Мага сөз жетпейт го. Чынында эле кара түстүү жылкы баласынан күлүк көп чыгат. Касмалы болуш манаптын тукуму болгондуктан өзүн салабаттуу алып жүргөн өткүр адам болуптур. Кара атты тай кезинде эле көрүп, ал тайга көзү түшүп калган экен. Өзү саяпкер болбосо дагы ал тайдын күлүк ат болорун жүрөгү сезсе керек. Буйруктан эч ким качып кутула албайт эмеспи? Анын сыңары ал тайдагы болушка буйруду да. Ошол тай убагына келгенде алдына ат салбаптыр. Анан өмүрү мүдүрүлбөптүр. Чыгаан ат такыр мүдүрүлбөйт. Себеби алар басканда мүдүрүлбөй, аягын жерге ныгыра басат. Так анан шамдагай болушат. Кара атты мингенде болуш эрге ишеничтүү олтурчу экен. Жакшы ат жанга аралжы деген кеп бар. Айткандай бир жолу болуш бир топ атчандар менен келе жатканда алдынан кара аты түз эле жерден мүдүрүлүп кетет. Ошондо болуш оң жагында келаткан динге жакын уулунан ажалдан качып кутулууга болобу дегенде уулу: жок ата, ажалдан качып кутулууга болбойт деп жооп берет. Көрсө кара ат билген экен. Эси болуштун бейжал өлүм менен өлөрүн. Ат мүдүрүлгөн жерден 10 чакырым өткөндөн кийин эле Кызыл Чоктун жигиттери кармап келип өлтүрүп салышыптыр. Ошондо болушка алдындагы кара аты белги бериптир. Мүдүрүлгөндө артка тартканда балким болуш аман калат беле, ким билет. Сөзгө Кемел Сариев кошулду: ооба, мен да уккам. Касмалы болуштун караты жөнүндө. Илгери белгилүү адамдын көзү өткөндө ат чаптырып аш берген салтка айланган адат болгону барыбызга эле маалым эмеспи? Касмалы болуштун караты көп намыска жарап, баш байгелерди алганын кулагым чалган. Ал аттын саяпкери ким болгон? Аны билесизби? Кулчун саяпкер башын чайкап: жок, ал кезде саяпкерлер көп болгон экен. Бир саяпкер болуптур, Актала районунан. Ал саяпкер аттын дабышынан атты көрбөй туруп сыноош экен. Мына талант, өнөр кайда жатат? Ал турсун ат чабышка чабылчу аттар чубоодон өткөндө карап туруп, кайсы ат канчанчы келерин билип койчу экен. Бирок аттын байгеге ээ болушуна чапкан чабандестин дароолу чоң. Ал чапканда аттын күчүн сактап чабыш керек. Башта кеп кылбадымбы? Касмалы болуштун караты жөнүндө. Ошол кара ат чабышка түшкөндө башында күчүн сактап, жай жүгүрүп, анан тең жолдон өткөндө жүгүргөнүн ылдамдатчу тура. Касмалы болуштун даражасынын өсүшүнө караты дагы себепкер болуптур. Күлүк атты ким кызыктырбайт? Убагында кара ат чабышка түшкөндө баш байгеден үмүттөрүн үзүп коюшчу экен. Башкарма сөзгө кошулду: анан эмне кылат? Көздөр жеткен да. Кара аттын биринчи келишине. Менин да укканым бар. Бир байдын күлүгү жөнүндө. Ал ат чабышка кошулду дегенде эле атыңызды чаппай эле коюңуз, баш байге сиздики деп байгени берип коюшчу экен. Ошентип сөз кызып, козунун эти бышып алдыга келгенде гана үзүлдү. Райком Рыскулбек Мусаев үзүлгөн сөздү улап:
Ақсақал, сіз сары құнаныңызды біреу сат деп жақшы баға берсе, сатасыз же сатпайсыз ба? Құлшын қара кесекеттен аузына салып, сорпыдан уыртап, аузы бошығанда, жоқ, қанша берем десе де сатпайым. Бұл сары құнанды көзім көрбей қалғанша таптап, ат шабышқа салам. Бұл аттың келешегі кең, өзіңөр көрдіңөр. Құнан кезінде бірінші келді, денесі қатып, бышты, асы болғанда көресіңөр. Қандай тұлпар боларын. Ата қанат, адамның дұшманы тіл деген кеп бар емес пе? Құлшын Саяпкер сары құнанды ашыра мақтағаны өзіне жаман болып қаларын білгенде, сары құнан жөнінде ашықша сөз сөйлеп айтылы. Сары құнанды көп кішіге мақтап айтқанының азабын кейін тартты. Райкомның машинасымен Қарабалтаға кеткенде, сары құнанды кімдір біреу қоросынан ордап кетті. Жақшылы дайындаған, кемпір менен Асылбекке. Қорадан шығарып ағыла, суыны шақалап ташып суғарғыла. Мен батылы келем, келгеннен кейін өзім қарайым, атқа сақ болғыла, деп машинаға түшіп атыптағы ескерткен. Алар Қарабалтаға жеткенде Құлшын Саяпкер небір қызықты сөздерді айтып беріп, жолды қысқартты. Шарға келгенде райком Құлшын Саяпкерде ең қымбат ресторанға кіргізіп сыйлады. Мұндай ресторанға кіріп көрбеген Құлшын Саяпкер оозун ачып эле эки жакты карап, чет мамлекетке келип калгандай сезди өзүн. Ушундай сый көрүп, урмат сыйга татыктуу болушуна өзүнүн өнөрү, ата кесиби себепкер экенин эсинен чыгарган жок. Бирок ушундай сыйга татыктуу болорун алдын ала эле билген. Райком Рыскулбек Мусаев Құлшын Саяпкерди жакшы деген мейманканага жайгаштырып коюп, өзү ишине жөнөп кетти. Талас облусунун обкому экөө жолугушууну кечки онго пландаштырганын айтып, Құлшын Саяпкер райкомго кеткенден кийин бир бөлмөдө жалгыз калып, өзүнчө ойго жетеленди. Ооба, атасы дайыма мындай дер эле: балам, сен түз жолдон тайба, баардык нерсенин көлөкө жагы болот. Баарын калыстап көрүп анан иш кыл. Көп адамдар өз кемчилигин билбей, сөз төркүнүн түшүнбөй эле бийлиги, байлыгы бар адамдарга жан тартышат. Андай адамдар куу, эки жүздүү, жылма болушат. Кошомат кылган адамды жеринен жактыра бербейм. Бийликтеги адамдарга кошомат кылсаң гана жагасың. Бирок сен кошомат кылгандан алыс болуп, өз ордуңду билип, адамдык сапатыңды сакта. Саяпкерлик бул чоң өнөр. Өнөрдүн баркын кетирбе. Бул жашоодо бир гана жолу жашайбыз. Болбогон акча, оокат үчүн жаман жолго түшүп кеткенден сак бол. Мейли байбы, кедейби, атын сынатса түз, ачык айтып сына. Анын байлыгына карап жакшы сөз айтам деп убада бергенден сак бол. Анан көтөрүлүп кетпе. Адам жылкы мүнөз келебиз. Байлык, бийлик колго тийгенде чалчаңдап көп, элди теңине албай өзүн жогору сезип, чоң сүйлөп калган адамдын дээри, адамдык деңгээли төмөн болот. Ар бир иштин аягы болот. Баарын Кудайга алыстайт. Эң негизгиси калыстыктан тайба. Құлшын Саяпкер бир убакта атасынын айткандарын эстеп жатып уктап кетти. Терезеден тийип турган айдын жарыгы бөлмөгө тийип турганда, болор болбос коңурук тартып, көчүлүп уктап жатты. Уйку жарым өлүк деп айтылат эмеспи? Анын сыңары Құлшын Саяпкер жол жүргөнгө таң атканча бир да жол ойгонбой жакшы уктады. Эртең менен аны райком келип ойготту. Тамакка олтурушканда райком сөз баштады. Азыр биз бара турган жерге барабыз. Сиз аттарды жакшылап сынаңыз. Эгер сизге кайсы ат жакса, мен сатып аламын. Бирок ээси көп сумадан акча сурайт. Сураганын беремин. Ошол акчанын кунун актап бергендей ат болсо жакшы болот эле. Ал аттардын ээси мага жакын дос бала. Акча дегенде жанын берчү эле ал. Англиядан ал аттарды алып келишке менин да жардамым тийген. Убагында көп көңүл бурган эмес экенмин. Сизге жолугарымды билгенде бир атты бекер эле алып коймокмун. Азыр болбой калды. Себеби мен бир ат тандап ал дегенде болбой койгом. Күлүк аттын кереги жок деп. Ошондо тиги бала айткан эле: кийин сурасаң акчасына гана берем деп. Мен кереги жок, өзүң багып, өзүң тапта. Менин сага берген жардамым ушул болсун. Сенден эч нерсе сурабайм дегем. Ал аттардын келгенине канча убакыт болду эле, деп сөздү бөлдү Саяпкер. Кеминде 6-7 айга жакын убакыт болуп калды. 10 ат алдырган. Экөөсү бул жакка келгенден кийин өлүп калды. Азыр 8 бар. Мен ал балага телефон чалып айтып койдум, сизди алып келем деп. Бизди күтүп жатат, жөнөйлө. Айткандай эле узун сарайдын алдынан ары бери басып, курсактуу, орто бойлуу, жашы 40-ты ашып калган кара тору, чачын алдырган, көз айнекчен киши аларды утурлай басып тосуп алды. Құлшын Саяпкерге биринчи көргөндө эле ал киши жакпай калды. Орой сүйлөгөн, кесирлиги бар, манчыркагандыгын көргөндө эле байкады Саяпкер. Эмне, сен мактаган Саяпкер бул кишиби? Көрөм азыр кандай Саяпкер экен.
деп кулчун саяпкерди сырдуу карап койду. Ушул айтылган сөздүн артында эле канча сыр жатат. Саяпкер жанында теңсинбегендик, көпкөндүк, текеберчилик, улууну сыйлабагандык, мактанчак киши турганы билинип турду. Ээрчише басып узун сарайдын ичине кирип келишти. Кулчун саяпкер катар тизилип акырдан чөп жеп жатышкан аттарды бир сыйра кыдырата көз чаптырып өттү. Бойлору узун, жүндөрү жылтылдаган, орто семиздигин көрүп, буларды жакшы багып жатышкан экен деп ойлоп койду. Кандай сын берет дегенсип, эки колун чөнтөгүнө салып манчыркап турган жылкынын ээсин көрүп, кулчун саяпкердин кыжыры келе түштү. Бирок ага көңүл бурбоого аракет кылды. Аттарды карап болгон соң бери басты. Тиги киши менен Рыскулбек Мусаев ары жагынан, бери жагынан өтүп карайт деп ойлошкон. Дагы аттарың барбы деги? Саяпкер курсактуу кишиге кайрылды. Курсактуу киши эмне сынап бүттүңбү дегенсип, бар, эмне болду? Наркы бөлмөдө байланып турат, деди. Берки бөлмөдө байланып турган 3 аттын аркы четинде турган асый чыкма кара кашка 4 буту ак атты көрүп, мына мага баарынан бул ат жакты, деп ал атты көрөрү менен айтып, анын жанына басып барды. Үчөө аттын жанына барып, ары жагына бир чыгып, бери жагына бир чыгып, атты чылбырынан кармап, омуросунан сылап, кызыгуу менен ары бери жагына өтүп, жайдары кабагы менен райком менен аттын ээсине карады. Баятан бери каарын ичине каткан аттын ээси ачуусун чыгарып, катуу кыйкырды. Урдум сендей саяпкерди. Сендей кантип саяпкер болсун? Каяктагы кишини мага алып келгенсиң? Шылдың да кантип? Деп досу Рыскулбек Мусаевке карады. Баятан бери атты көрүп сүйүнүп жаткан кулчун саяпкер бетине муздак суу бүркүп жибергендей селт этип, унчукпай эле туруп калды. Чынында ал кишиден мындай орой мамилени күткөн эмес. Тиги аттын ээси бир топко опурулуп, оңураңдап, жагымсыз сөздөрдү айтканга жетишти. Ар нерсенин чеги болот эмеспи? Чегинен өткөндөн кийин жарылып кетери баарыбызга маалым. Анын сыңары баласындай болгон, өзүнөн кичүү жаш баладан каагуу, уруш жеген саяпкер өзүн карман албай калды. Эч кимден мындай каагуу жебегенгеби өңү кумсарып кетти. Акмак, сен эмне деп эле былжырап жатасың? Атанын тарбиясын көргөнсүңбү? Же алдагы ойдон асмандан түштүң беле? Көрдүм сенин чет элден алып келген мактаган аттарыңды. Улуу кишиге да ушундай мамиле жасайсыңбы? Акчага көпсөң кыял жоругуңду мага көрсөтпө. Сенден корко тургандай менин коркок биришим жок. Эркексиңби? Келе колуңду мелдешели. Мен тиги мага жаккан атты 3 гана күн таптайм. 4-күнү күнү болгон атыңды алып чык. 35 чакырым алыстыкка чабалы. Кайсы ат биринчи келер экен? Мороженый жеп чоңойгон шаардын балдарындай келбети, тышкы көрүнүшү жакшы борпоң аттардын эмнесине мактанасың? Баятан бери унчукпай койсо оюңа келгенде оттойсуң. Райком саяпкердин айткан сөздөрүнө ыраазы боло, досын сырдуу карады. Аттын ээси намыстанып кеттиби, же саяпкерден мындай чечкиндүүлүктү күткөн эмеспи? Макул, мен бул 8 атты эле чабам. Эмнеге мелдешели? Айтыңыз, деп жумшак сүйлөдү. Кулчун саяпкер өзүн токтотуп, эгер мен көргөзгөн ат биринчи келсе, аттын башын бер. Эгер калып калса, менден эмнени кааласаң ошону ал. Макул? Сиз көргөзгөн ат биринчи келсе, өзүм жеткизип берем үйүңүзгө. Калып калса сизди кыйнабай эле коеюн. Көп сумма сурап, $2000 бересиз. Саяпкер райком айткан сөздү эстеп, чын эле бул акчаны жакшы көргөн экен деп ойлоп койду. Мелдештик. Чыныгы эркек бир сүйлөйт. 3 күндө мен даяр болом. Мага шарт түзүп бер жатканга. Экөө кол алышып, райком калыс болуп, экөөнүн колун кести. Ошентип кулчун саяпкер жата турган жерине келип, орун алды да, ошол күнү эле өзүнө жаккан атты таптоо менен алек болду. Атты токутуп минип алып, кечке жок бир топ жерге чейин текирең таскак менен барып, кайра келатканда аттын оозун кое берди. 10 чакырымдай жерге чаап, аттын кем карчыгын байкады. Эти кызыган ат бир орунда тура албай, ооздукту тартып токтоткондо ой куштап атты. Ат жүгүрүп келатканда аны дагы таң ашырыш керек деп ойлоду. Себеби беденин бүрүн жеген аттын жоон ичегисиндеги каткан бок бар экенин билди. Дагы ат көп минилбегенин тердегенинен эле байкады. Ал күнү атты асабайлап, үстүнө тердигин жаап, басма ыл менен тартып койду. Түн ортосу ооп, жылдыз тараган убакта туруп, атка чөө алып келди. Бирок беде чөп салбай, жыйылып турган өлөң чөптөн салды. Ат күтүрөтүп чөп жеп атканда бир топко карап туруп, анан ордуна келип жатты. Сааттын жебеси 8-ди көргөзгөндө жетелеп барып аккан суудан сугарып келип, байлап коюп тамакка олтурду. Тамак ичкенден кийин атты токуп минип, келер кечке көп кыйнабай, жүрүшү менен бастырып жер чалып келди.
Мұның барын байқаған ат баққан бала кечинде аттын ээсине көргөнүн айтып берди да, чын эле чыгаан Саяпкер экен деди. Аттын ээси: «Мейли, билген ишин жасасын. Силер тиги аттарды эртең кечинде таң ашырып койгула. Жетет ошол эле. Айылдан келген бир абышка экен, эмнени билмегиле. Бүрсү күнү көрөбүз. Кайсы ат биринчи келерин». Ат ээси сырдуу жылмайып койду. Кулчун Саяпкер ал күнү аттын белин бошотуп, асабайлап коюп, 4-5 сааттан кийин отко койду. Эртең ат жабылат деген күнү Саяпкер күн шашкеден олгондон кийин атты минип бир топко чейин катуу жүрүш менен барып, чукул бурду эле ат мындайды күтпөгөн эле куйругун көтөрүп катуу осуруп жиберди. Осурагы менен кошо бармактан чоңураак каткан бок ыргып кетти. Муну көргөн Саяпкер: «Болду эми, сенде эч кемчилик жок» деп аттын оозун тоону көздөй кое берди. Аттын жүгүргөнү шайдоот, өзүн жеңил алып баратты. Ат баштагыдай тердибейт, болор болбос териси ысыган эле болбосо. Дем алганы дагы бышылдабай, жеңил дем алып жүгүрүп баратты. Күн уясына батып баратканда Саяпкер сарайга келди. Атты ордуна асабайлап таң ашырып койду. Бул убакта берки аттарды дагы шалкылдата тердетип келип, таң ашырыш үчүн асабайлашты. Саяпкер берки аттардан көп кемчиликтерди байкады, бирок айткан жок, ичине катты сырын. Кечки тамакты ичип жатууга камырып атканда аттын ээси келип маштасы менен Саяпкерди алып кетти. «Алдыңызга түшөйүн, көңүлүңүздү оорутуп койдум» деген шылтоо менен. Анын арам оюн билгенде Саяпкер аттын жанынан чыкмак эмес. Атаган ат, билбестик да. Саяпкер аттын ээси менен кафеде түн окумуна чейин олтурду. Бул убакта ат баккандар кожоюндун айткан тапшырмасын аткарып, карагашка аттын алдыңкы 2 туягына мыгырып, аттын жүгүрүшүнө тоскоол болсун деген арам ойлорун аткарып атышкан. Түн ортосунда келген Саяпкер уйкулуу көздөрү менен аттын туягына урулган мыкты байкабай эле атын отко коюп төшөгүнө кулады. Кызыктын баары эртеси эртең менен болду. Сүйлөшүлгөн убада боюнча райком таңкы 8-ге сарайга келди. Аттын ээси менен райком Саяпкерге: «Мелдешти ишке ашыралы, атыңызды токудуңузбу?» дешти. Райком билген эмес аттын туягына мык урулганын. Кулчун Саяпкер аттын туягына мык урулганын атты сугарганы баратып эле байкаган. Ошондо ичинен аттын ээсине ачуусу келди. Бирок эмне кыла алмак эле. Көңүлү суз атты сугарып келип, ордуна байлады да, бир орунга тура албай ичинен сызып: «Кайран ат, атта эмне күнөө, башка айла ойлошсо болмок». Ал үчүн кайран ат күчүнөн тайды. Мындай зулум, ач көз, кара өзгөй адамдардын адам эле эмес, жада калса малга да зыяны тиет. Кайран атты өзүм чаап, бир кумардан чыгарайын деп ойлодум беле. Кап, ойлогон оюм орундалбай калды. Уялбай дагы ат багып, атка кызгам деп коет Шүмшүк. Шашпа сенибе. Убагы келет, аттын өчүн алам деген ойго жетеленип, наркы үйгө басып баратып, аттиш сурап келип, чөнтөгүнө салып койду. Качан аттын ээси менен райком Рыскулбек Мусаев «Мелдешти ишке ашыралы, өзүңүз тандаган атты токудуңузбу» дегенде, Кулчун Саяпкер сарайдан атты жетелеп келип, аттын ээсине карап: «Акмак экенсиң. Мындан башка амал ойлоп таппай калдыңбы? Чыныгы күлүктү майып кылбадыңбы?» деди. Райком эч нерсеге түшүнө албай аттын ээсин карады. Аттын ээси көзүн жалтаңдатып, күнөөсүн моюнга албай: «Сиз эмне деп эле жатасыз? Түшүнгөн жокмун» деп эле калдастай түштү. «Азыр түшүнөсүң» деп аттын башын райкомго карматып, алдыңкы бутун көтөрүп чөнтөгүнөн ат тишти алып чыгып, анча узун эмес мыкты сууруп алды. «Эми түшүндүңбү?» Саяпкер аттын экинчи капталына өтүп, экинчи бутунан дагы бир мыкты сууруп алды. Мык кагылган жерден сыбызгып, канагып чыкты. Аттын бутун кое берип, анын ээсине карап: «Эмне мени билбей калат деп ойлодуңбу? Сага канча керек болсо айтпайт белең ачык эле. Сен айткан баада сатып алмакмын». Аттын ээси сөз кайрып эчтеке айта алган жок. Мынчалык уят болбосо керек. Ойлогон эле, айылдык абышка эмнени билмек эле деп. Эми гана Кулчун Саяпкердин өнөрүнө билгичтигине баа берди. Райком Рыскулбек Мусаев досунун жоргуна таң калып: Бейшен, сен ушуга кантип бардың? Ушул иш сенин колуңдан кантип келди? Мен айттым эле сага, күчтүү Саяпкер деп. Алдап кетем деп ойлодуңбу? Өзүңдер ойлосоң, өзгөнү шере ойлоду эле. Бул кылыгың билинбей калат деп ойлодуңбу? Жолуң болсун сен. Кулчун Саяпкер райкомдун шофёруна карап: мага кебес солярка таап келчи. Мык урулган жерлерин дарылайлы. Аттын ээси эч уңгатпай райкомдун артынан басты. Бир убакта Кулчун Саяпкер экөөнүн жанына келип: карагашка атты азыр чапсак деле болот. Антсе кийинкисине жаман. Туягы сыганда бутунун ооруганын сезбей калат. Биринчи келет деп ишеничтүү айта алам. Бирок аттын да келечегин ойлойлу.
Илгери Қазақстанда болса керек. Алдына ат салбаған Қарағашқа күлік бар деп айтышчу. Кейін ошол аттын тұқымдары бар деп ұққаным бар эле. Ойлосам бул күлік ошол аттын тұқымынан болса керек. Жылқы баласы дагы тұқым койт. Күлік чыган аттардан илгери тұқым алып калыш үчүн бээлерин жетелеп келип аргындаштырып кетишчү тура. Кайран кыргыз эли. Илгертен ат үстүнө чоңоюшкан эмеспи? Атты кандай аздектеп багып, жылкы баласына терең көңүл бурушканы баарыбызга маалым. Азыр болсо ментеп аттын туягына акча үчүн мык уруп, чыган күлүккө дагы буттосо баштадык. Күлүктүн күлүгүн ат чабышка салса, күлүк да ыраазы болот экен. Эми бул аттын арманы ичинде калды атаганат. Илгерки убак болгондо бул аттын даңкы далайга кетет эле. Болбостур, деп Кулчун Саяпкер сөзүн аяктады. Бул убакта күн тоонун чокусунан аркан бою көтөрүлүп калган эле. Сарайдан берки балдар аттарды алып чыгып, ат чабышка даярданып, буйрук күтүп калышкан болчу. Ат чабылат деген кабар айланадагы элдерге желдей тарап, ал турсун эмне байге сайылгандан бери жеткен. Улам чубап келе беришкен элдин саны көбөйө берди. Аттардын ээси бейшен, жери чыккан чанаштай, эмне кыларын билбей Кулчун Саяпкердин жерлиги Казакстандан болсо керек деп билип койгонуна таң калды. Чын эле бул атты Жамбылдын бир айылынан кунан кезинде сатып алган болчу. Ошондо аттын ээсинин айтканы эсинде. Бул кунан чыган күлүктүн тукумунан. Шашылыш, акча керек болуп, айла жок сатып жатам. Жакшы багып таптасаң кийин алдына ат салбаган күлүк болот деген. Кап, иттик менден кетти. Эми эмне кылсам болот деп ойлонуп атканда райком досу: "Досум, эми эмне кыласың? Элдер болсо келип атат. Элди чакырып койгондон кийин бир бүтүм чыгар. Ойлонуп иш кылсаң болмок экен." Бейшен башын жерден көтөрүп Кулчун Саяпкерге карап: "Аксакал, кечирип коюңуз. Уят болуп калдым. Эми сиз атты өзүңүз алып кетиңиз. Мен жеңилдим. Эл чогулуп калды. Мынча болду, Карагашкадан башка аттар чабылсын. Сиз жактырбай жатасыз. Байкайлычы, бул аттардын күчүн. 35 чакырым аралыкты канчасы басып өтөр экен?" Райком жайдаралана: "Мына эми оңголдуң. Эгер сен бул атты аксакалга бербесең, аттын баркын көтөрө алмак эмес элең. Туура чечим чыгардың", деди. Райкомунун бейшен Саяпкердин айткан сөзүнөн чыгалышкан жок. Кулчун Саяпкер аттын ээсине карап: "Азыр деле кеч эмес. Эгер атты бере турганың анык болсо, Карагашка атты дагы ошоло. Баары бир биринчи келет. Бутун өзүм дарылап алам. Көрөбүз, тиги аттарың 20 чакырым өтпөй шайып баспай калат. Кече мен жер чалып келдим эле. Тиги коктунун ичи менен жүрүп олтуруп, тоого такалган жерден аттарды кое берели", деди. Райком менен бейшен Саяпкердин айткан сөзүнөн чыгалышкан жок. Кулчун Саяпкер Карагашка аттын бутун аяды, бирок намыс үчүн өзүнүн айткан сөзү, сынаган сыны туура келерин далилдеш үчүн ушул жолду тандап алды. Албетте Карагашка ат биринчи келет, бирок буту 2-3 айга чейин ооруп кыйналат. Аны айыктырып алса болот деген ойго жетеленген эле Кулчун Саяпкер. Чабыла турган аттарды чабанды стерменип, шатырата бастырып, белгиленген жерди көздөй жөнөгөндө Кулчун Саяпкер Карагашка атты өзү минип, аттардын артынан бастырды. Бери жакта карап турган райком менен бейшен: "Аксакал, ат чаба турган чабандыстар бар. Ошолордун бирине мингизбейлиби?" деген сөздөрүнө "Жок, өзүм чабам. Аны коюп бир киши кошкула. Калыс болуп аттарды барып, мен көргөзгөн жерден кое берсин. Мындай ишти калыстык менен жасабасак чыр болуп калат", деди Саяпкер. Райком менен бейшен Кулчун Саяпкердин айткан кебин туура көрүшүп, 50 жаштардагы сары, курсактуу, орто бойлуу кишини кошуп беришти. Аттар белгиленген жерге күн төбөгө келгенде жетишти. Аттардын белин бошотуп, өздөрү дагы аттан түшүшүп, жарым саатта эс алышты. Өйдөрүштү көздөй баскангабы аттардын дем алганы оор тартып, күйүккөндөрү дем алгандарынан билинип турду. Кулчун Саяпкер чоң жеңишке ээ болчудай кабага ачык. Анткени тиги аттары ашып кетсе, 10 чакырым эле чуркай алчудай алдар бар экенин жолдо келе жатып эле байкаган. Өзгөчө жерде кашка зоот ат араң басып келди. Ал аттын абалын минип келген чабандес: "Бул ат жүгүрмөк түгүл басып келген келе шай болуп калды. Кайра артка марага жетпейт го бул кейпим менен", деп атты карады. Чын эле ал аттын турпатын көргөн киши күлүк деп айтмак турсун, кой кайтарганга араң жарайт демек. Убакыт келип аттардын белин тартып, катар турушканда баягы башчы болуп келген сары киши жөнөгүлө деп белги берди. Баары аттардын оздугун кое беришти. Берки 8 ат Карагашка аттан бир топ алдыга кетишти. Кулчун Саяпкер Карагашка аттын буту көнсүн деген ойдо 5-6 чакырым аралыкка чейин ооздукту тартып жүрүп олтурду. Жолдо келе жатып жолду байкаган Саяпкер таштак жолдон өткөндөн кийин гана Карагашка аттын тизгинин, ээрдин кашынан бир оромун бошотту. Бул убакта берки аттар тай чабым алдыда бараткан.
Качан суусу солган сайды өткөндөн кийин гана тизгиндин экинчи урамын бошотту. Эң арты болуп бараткан Карагашка ат тизгинин бошотуп, эркиме кой дегенсеп башын чулгуп алды. 10 чакырымдай аралыкта өткөндөн кийин гана саяпкер тизгинди эрдин кашынан толук бошотуп, бир гана жолу теминип койду. Ушуну эле күтүп тургансып Карагашка ат жулунуп алып, аткан октой учуп жөнөдү. Экинчи бөлүмдүн соңу.